أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына дагы Аллах Таала насип кылып, дагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул жума намазга басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасаган күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Бүгүнкү жума баяныбызда биз мына баарыбыз жатка билген күн сайын намазыбызда, парыз намазыбызда жана нафил намаздарыбызда күн сайын намаздын ар бир рекетинде окула турган Фатиха сүрөсүнүн тафсирини, маани маңызыны ошол окуганга, окуй үйрөнгөнгө аракет жасайбыз. Шексиз, албетте, бул сүрө алымдардын ошол бир нече аттар менен аташкан. Мына ошолордон Фатихатул китаб, китептин ачуучусу, жана Уммул китаб, жана китептин энеси, мындайча айтканда Кур'ан-ы Керимдин энеси, Кур'ан-ы Керимдин ачуучусу, жана Саб'ул Масани, жана Кур'ан-ы Керимде мына Саб'ул Масани сага 7 кайталануучу берилди деген Аллах Таала. 7 кайталануучу дегени ошол Фатиха сүрөсү 7 аяттан турат. Күн сайын мусулманмын деген киши өз намазында, ошол парыз нафил намаздарында мына ошол Фатиха сүрөсүнүн 7 аятын кайра кайталап окуй бергендиктен Саб'ул Масани деп дагы 7 кайталануучу деп дагы Фатиха сүрөсү аталган экен. Фатиха сүрөсү ачуучу деген маанини билдирет. Кур'ан-ы Керимде ошол ачкан кезиңизде эле эң алгач көзүңүз мына ошол Фатиха сүрөсүнө түшөт. 7 аяттан турат. Мына ошол Фатиха сүрөсүнү намазыбызда окубасак, хадистерге көрө намазыбыз намаз болбой калат. Алгач мына ошол Фатиха сүрөсүнүн тафсирине, маани маңызына, чечмесине киришүүдөн алдын мына ошол сүрөнүн фазилети тууралуу айтылган хадистерге бир карасак. Кур'ан-ы Керимдеги эң улуу сүрө жана күн сайын парыз нафил намаздарыбызды окуйбуз. Ошол парыз намаздарда күн сайын 17 жолу Фатиха сүрөсү окулат. Жана нафилдер менен кошкондо ошол 32 же бир 31 жолу окулса керек. Аллаху алам. Бул Кур'ан-ы Керимдеги эң улуу сүрө. Имам Бухари өзүнүн сахихинде Аби Саид ибн Муалла радıyallahu anhudan мына ушул сүрөнүн фазилети тууралуу төмөнкү хадисти риваят кылат. Аби Саид ибн Муалла радıyallahu anhu айтат: "Kuntu usalli fil masjid فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم." Bu kişi айтат: "Men meçitte namaz okup turgan elem" deydi.
Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мени чакырды. Бирок мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чакыруусуна жооп бергеним жок. Анан мен намазды бүтүргөнүмдөн кийин Аллахтын элчисине айттым. О Аллахтын элчиси, мен сиздин чакырыгыңызга жооп бере албай калдым. Анткени мен намазда болчумун деп айтты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силерге айтпадым беле Аллах Тааланын төмөнкү аятын: о Аллахка иман келтиргендер, эгер Аллах жананын элчиси силерге жашоо бере турган, ибадатка чакыра турган болсо жооп бергиле деп айтпадым беле" деп Аллах Таала мына ушул сүрөнүн мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул аятты окуду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде эгер намаз окуп жатсаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде эгер кайсы бир адам намаз окуп жаткан болсо, сөзсүз жооп берүү керек болгон. Эгер намазда ошол адамды чакырып калса дагы, намаз окуп жаткан абалда, ошол адам намаз окуп жаткан абалда пайгамбар чакырып калса дагы, намазында жооп берүүсү керек болгон. Эми азыркы кезде намаздан бир себепсиз, үзүрсүз чыгып кете албайсыз. Ал парз намаз болсун, нафил намаз болсун. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул Анфал сүрөсүндөгү 24-чү аятты окуду. Аллах жанын элчиси силерге жашоо бере турган, ошол ибадатка чакырган убакытта жооп бергиле деп айтпадым беле деп мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Анфал сүрөсүндөгү мына ушул 24-чү аятты тилават кылды. Сумма кала ли Аби Саид ибн ал-Муалла айтат, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага айтты дейт: "Ла уаллиманнака суратан фихия а'заму суари фил Кур'ан qabla an takhruja min al-masjid." Мен сага албетте Кур'ан-ы Керимдеги эң улуу сүрөнү үйрөтөйүн, таалимин берейин. Ошол мечиттен чыгуудан алдын деп айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мечиттен чыгуудан алдын Кур'ан-ы Керимдеги эң улуу болгон сүрөнү сага үйрөтүп коёюн деп айтты. Сумма ахада бияди, кийин мени колумдан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кармаган кезде, فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечиттен чыгууну каалаган кезде мен ошол учурдан пайдаланып: "О Аллахтын элчиси, сиз мага Кур'ан-ы Керимдеги эң улуу сүрөнү үйрөтөмүн деп айтпадыңыз беле" деп айттым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эсиге салдым дейт. Эсине салдым. Кала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Алхамдулиллахи раббил аламин, хия саб'ул масани вал Кур'анул азим аллази утитуhu" dedi. Бул сага үйрөтө турган сүрө Алхамдулиллахи раббил аламин dedi. Бул Алхамдулиллахи раббил аламин Фатиха сүрөсүнүн эң биринчи аяты. Мына ушул 7 кайталанма сага 7 кайталанма dedi. 7 кайталануучу деп айтты. Мына ушул улуу Кур'ан-ы Керим dedi. Мындайча айтканда, улуу Кур'ан мага мына ушул улуу Кур'ан берилди dedi. Ошол 7 кайталануучу улуу Кур'ан мага берилди dedi. Бул 7 кайталануучу дегенде максат жана айтканыбыздай эле Фатиха сүрөсү 7 аяттан турат. Мына ушул сүрөдагы, мына ушул хадистагы Фатиха сүрөсүнүн эң улуу сүрө, фазилеттүү, эң улуу сүрө экендигине далалат кылат. Андан кийинки хадис раваху Тирмизи في سننه من حديث أبي ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. İmam Tirmizi özünün sunanında Abi İbn Ka'b'dan rivayet kılat tömönki hadiste. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Vellezî nefsi biyedihi ma unzilet fi't Tevrat ve la fil İncil ve la fi'z Zabur ve la fi'l Furqan misluha ve innaha sab'un minel mesani vel Kur'anul azim vel Kur'anul azim ellezî u'tituhu." Canım anın kolunda bolgon zatqa ant.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтың исми менен ант ичип атат. Мына ушул сүрөдөй, Фатиха сүрөсүндөй сүрө же бир аят, мына ошол бир сүрө Инжилде дагы, Торатта дагы, Забурда дагы түшпөдү дейт. Забурда дагы түшкөн эмес экен. Торатта дагы, Инжилде дагы мындай сүрөнү Аллах Таала түшүргөн эмес экен. Ва иннаха, мына ошол жети кайталанма деди. Вал Кур'анул азим, улуу Кур'ан деди. Мына ошол нерсе мага берилди деди. Бул хадистагы Фатиха сүрөсүнүн фазилеттүүлүгүнө далалат кылат. Рава Муслим фи сахихи мин хадис Ибн Аббас кала. Имам Муслим өзүнүн сахихинде Ибн Аббастан төмөнкү хадисти риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Байнама Джибрил қаидун индан наби самиа нақидан мин фауқих. فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته." Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың алдында Джебрейл менен отырған кезде Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Джебрейл Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың алдында отырған кезде асман ешігі ашылып, асмандан бір чоң бір үн келді. Асман ешігі ашылып, чоң, мындайча айтканда бір каттуу бір үн угулду. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башыны көтөрдү. Анан фақала хада бабун, Джебрейл алейхиссалам башыны көтөрдү. Джебрейл алейхиссалам башыны көтөрдү, анан айтты: "Бул асман эшиктеринен бир эшик" деди. "Бул эшик эч качан ачылган эмес эле, мына бүгүн гана ачылды" деди. Мына ушул эшик. Андан бир периште көп өтпөй эле түшүп келди. Анан фақала хада малак, мына ушул периште жерге эч качан түшкөн эмес эле деди. Мына азыр түштү эми деди. Биринчи жолу эми түштү деди. Мындай эле хадисти мындай эле түшүнүңүз. Джебрейл алейхиссалам пайгамбарыбыздын алдында отурган кезде асмандан бир эч качан ачылбаган бир эшик ачылып, бир үн менен угулуп, анан Джебрейл асманды карады. Анан бул эшик эч качан ачылган эмес эле, мына бүгүн ачылды. Көп өтпөй эле андан эч бир жерге түшпөгөн бир периште түшүп келди. Анан салам берди. Анан айтты: "Сага мына ушул эки нур сага сүйүнчүлүнөт" деди. Эки нур берилет. Мына ушул сага сүйүнчү дейилди. Мына ушул сенден мурдагы пайгамбарга мына ушул эки нур берилген эмес эле деди. Эки нур берилген эмес эле. Биринчиси Фатихатул китаб. Ошол Фатиха сүрөсү деди. Мына барыңыздар жакшы билесиздер Фатиха сүрөсү. Жана экинчиси Сура Бакаранын акыркы эки аяты. Сура Бакаранын акыркы эки аяты. Мына ушундан ким бир тамга окубасын сөзсүз ажыр соогун алат деп айтты. Бул Фатиха сүрөсүнүн дагы башка фазилеттүүлүгүнө далалат кылган далай хадистер бар. Сахихтери, кебирлери иснадында сөз болсо, эң сахихи мына Бухари Муслимден келген эки хадисти келтирдик. Фатихатул китаб, мына барыбыз жатка билебиз. Кайсы бир адам намазды баштай турган болсо, эң алгач мына ошол Фатиха сүрөсүн үйрөнүүдөн баштайт. Ошол башка намаздагы дуаларды, мисалы үчүн салаваттарды жаттай элек болсо дагы, ошол салават, башка ошол ат-тахият, мына ушулардан алдындагы эң биринчи намаз окуучу, намазды баштаган адамга биз биринчи Фатиха сүрөсүнү үйрөтүүбүз керек, жаттатуубуз керек. Эң биринчи. Жана балдарыбызга дагы эң алгач мына ушул сүрөнү ошол үйрөтүп коюубуз керек. Жана ошондой эле дагы айта кетчү нерсе, ар бир мусулманмын деген киши
Ошол Фатиха сүрөсүнү Куранды окуганды билген бир карыдан, же бир мечиттин имамынан, же бир ушул Фатиханы жакшы окуган адамдан барып өтүп алсын. 60-ка, 70-ке, 80-ге кирип калса дагы ушул Фатиха сүрөсүн бир текшертип алыш керек. Анткени кээ бирлер мунун маанисин билбейт, туура мунун маанисин түшүнүш үчүн араб тилин билүү керек. Бирок, мисал үчүн Sıratal-lezine en'amte aleyhim degende en'amtu деп окуп кое турган болсо намазы бекер болот. Кээ-бирлер мисал үчүн 10 жылдан бери, 15 жылдан бери намаз окушу мүмкүн. Sıratal-lezine en'amtu деп окуп жүргөн болушу мүмкүн. Гайрил магдубини гайрул магдуби деп окуп жүргөн болушу мүмкүн. Аракеттин алмашуусу менен ошол аяттын мааниси өзгөрөт. Мына ошондуктан тажвидте дагы жеңил ката бар, жана оор ката бар. Намазды бузуп таштай турган каталар бар, намаздагы жеңил каталар бар. Мына ошондуктан эң биринчи мусулман киши намазын оңдогон кезде Фатиха сүрөсүнөн баштап оңдоо керек. Уялбай эле мына Фатиха сүрөсүн текшерип койчу мени деп өлөдөн сураныш керек. Мына ошондуктан мына ушуну текшертип алуу керек. Анан 20 жыл намаз окуйт, 10 жылдан бери намаз окуйт, балким бир аяттарды туура эмес окуп аткандыр. Эми азыркы кезде үйрөнүп алуу бир топ эле жеңил болуп калды. Интернетти ачсаңыз деле, YouTube'га жазсаңыз, ушу Фатиха сүрөсүнүн кандай тамгаларды чыгуусун ошол жерде дана түшүндүрүп берген. Мына ошондуктан эч бир эртеңки күнү мен мында ибадат кылыпмын, тигинде ибадат кылыпмын, ол жерде билбестиктен деп туура эмес жасап жүрүпмүн билбестиктен деп эч ким үзүр айтканга акысы жок. Анткени шарият далилдери азыркы кезде жетип атат бар адамдарга. Мына ушул Фатиха сүрөсүнө мына киришип жатабыз. Мына Фатиха сүрөсүнүн тафсирине киришүүдөн алдын мына 2 хадисти, мына 3 хадисти, мына ушул сүрөгө байланыштуу 3 хадисти окуп үйрөндүк. Эми биринчи аят Каулуху Таала Алхамдулиллахи Раббил аламин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Раббил аламин. Каулуху Таала Алхамдулиллахи Раббил аламин. Бардык мактоолор аламдардын Раббисине таандык. Мактоого бир гана Аллах таандык. Мактоолордун баарысы толук түрдө Аллахка арналат. Мактаганга не Аллах гана лайыктуу, Аллах гана татыктуу. Инсандын табиятында бар нерсе, инсанга бирөө жакшылык кылып кое турган болсо, не ошол жакшылыгы себеп ошону инсан баласы, ошол адамды, ошол инсанды, ошол махлукту мактап жатып калат. Айып кемчилдиктерин көрсө дагы мактап жатып калат. Бирок Аллах Таала айып кемчилдиксиз зат, сыпаттары толук зат, бизге берген неыматтары чексиз. Инсандын тили Алхамдулиллахи Раббил аламин дегенден кийин, ушул аяттын маани маңызына, максатына түшүнгөндөн кийин, инсандын тили, эгер ушул аяттын маанисине акыйкат түрдө түшүнгөнүбүздө, тилибиз Аллахты мактоодон кургап калбаса керек эле. Кургамайт болчу. Ар бир инсан Аллах Тааланы өтө бир сонун мактайт эле, татыктуу түрдө. Бардык мактоо ага гана таандык. Раббил аламин, Аллах Таала аламдардын Раббиси. Ушул жерде айта кетүүчү нерсе, кээ бирлер сөз баштаган кезде 18 000 аламды жараткан Аллахка мактоолор болсун деп айтышат. Эч бир хадисте же бир аятта 18 000 алам деген нерсе келген эмес. Аллах Тааланын аламдары канча экендиги бул эч бир жерде айтылган эмес. Балким 18 000ден көптүр, балким аздыр, уну Аллах билет. Муну эч бир илим дагы, эч бир окумуштуу дагы санап чыккан эмес. Мына ошондуктан аламдардын Раббиси ге мактоолор болсун дегенде жалпы алам түшүнүлөт. Эми аламинден максат бул сөз эмне маанини билдирет? Бир эгер азыр бунун тафсирине кирише турган болсок, бул аятты убакыт жетпей калат экен.
Vaqt mına şol jerge çeyin şu vaqtımız bitip kaldı. Mına şol jerge çeyin enki saatda inşallah taala enki cuma bayanımızda elhamdülillah bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de dağı aytabız. Andan keyin Fatiha suresinin ne 2-3 cuma saat kılı menen şol sureni okup öğrenip çıkabız. Mına şol jerge çeyin kıskası vallahu alem ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.